23 апрелге караган түнү өлкөнүн түштүгүндө бир нече жерде сел ташкыны кайталанды. Жалал-Абадта селден коргоочу тосмону сел алып, эски Кочкор ата айылынан 300 үйдүн жашоочулары эвакуацияланган. Ош облусунун Өзгөн районундагы Мырзаки айылында кыян суулары каналдардан ашып, 140 турак үйдүн короосун каптап, эгиндерин жууп кеткен. Жергиликтүү тургундар түнү менен каналдарды тазалап, селдин нугун бурууга аракет кылышкан. Азыркы күнгө карата ошол бир мечит, эки мектептин, ошондой эле дагы бир кафенин жер төлөлөрүнө, подвалдарына суу кирип, азыркы күндө биздин кызматкерлер барып, атайын мотопомпа менен сордуруу жумуштарын аткарып, азыркы күндө райондук жарандык комиссия тарабынан азыркы күнгө чыгымдар эсептелди. Ал азыркы күнгө болжол менен 3,5 миллионго жетти суммасы. Селден улам айрым жолдор бөгөлүп, каттамдар үзгүлтүккө учураган. Ош Алай Уна жолунун 15 чакырымында көлөмү 400-500 метр куб шагыл аралаш сел түшүп, жолду жаап калган. Учурда калыбына келтирилип, каттам жолго коюлган. Бүгүнкү күнгө токтоло кетсек, бүгүнкү күндө Баш булакта кече түнү катуу жааган жамгырдын кесепетинен бизде жол жабылып, ошондой эле жеринде түнү менен техникалар иштеп, жеринде райондук жарандык комиссиянын кызматкерлери, ошондой эле биздин МЧСтин өкүлдөрү чыгып, жеринде жумуштарды жөнгө салуу боюнча иш-чараларын жүргүзүштү. Азыркы күндө абал туруктуу. Талас районунун бир катар айылдарында да кыян жүрүп, 252 үйдү короо сарайларды каптаган. Жерине жарандык коргонуу кызматтары тартылган. Мындан улам Ош, Жалал-Абад, Дубанын Нокен аймагына жана Талас районуна өзгөчө режим киргизилди. Акыркы 3 күн аралыгында өлкө аймагында 46 сел агымы катталган. Ош облусунда 171 короо жайды каптап, зыянга кептеген. Ош шаарында да ушундай абал катталган. Кече катуу жааган жамгырдын кесепетинен улам Алай 1, Алай 2 конуштарында сел суулары 15 үйдү каптап кеткен. Анын ичинде айрым турак үйлөргө зыян келип, мектеп дубалдары урап түшүп калган. Сай боюнда жайгашып калган бул турак жай селден улам урап калган. Короосун суу каптап, сел суусу терезеге чейин жеткен. Үй ээси Бакыт Кариев бул жагдай 2 күн катары менен жүргөн селден кийин орун алганын белгилейт. Учурда жерине өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери тартылып, тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Анан кечеге келген немеде дагы кошумча болуп, мына вараталарды агызып, мына үйлөрдү көчүрүп, үйдүн алдына мына суу кирип, мына көзүңүз көрүп тургандай мына айнектин деңгээлине чейин жетип суу. Ылайларды ушу бүт көчөдөн мынанча ылайларды алып кирди да. Анан МЧСтин баягы солдаттары келип, чоң жардам кылып атышат. Тазалаганы буларга рахмат. Себеби бул үй дагы сайдын боюна жакын жайгашып алгандыктан. Азыркы учурда Ош шаардык башкармалыктан өздүк курам менен биргеликте 35 өздүк курам кызматкерлери тартылып, азыр топ-топ бөлүнүп, 10дон 5тен болуп бөлүнүп, ар бир үйгө кирип, үйлөрдүн подвалындагы сууларын, ошондой эле короосундагы мусорларын жана жолдорун, игрегат арыктарын ачып, азыркы учурда иш жүрүп атат. Бул жагдайлардан улам Ош шаарынын айрым аймактарында таза суу берүү да үзгүлтүккө учураган. Нөшөрлүү жамгырдан кийин сел коммуналдык кызматтардын ишин татаалдаштырып, авариялык кырдаал орун алгандыгын айтышууда. Жан жагына карабастан жалпы өчүрүү болгон жок, бирок авариялык шартта ошол коммуналдык тармактарга бир күч келип, суу түтүктөрү иштен чыккан учурлар болду. Аны калыбына келтиргенче кээ бир аймактарда сууну өчүрүп турууга туура келди, же болбосо басымы азайып кетип, суунунчу көп кабаттуу үйлөргө чыкпай калган учурлар болду. 1-2, 3 этажга чейин болуп, кабатка чейин. Андан аркысына басым көтөрө албастан, басым азайып, суу чыкпай калган учурлар болду. Бирок негизинен шаарда жалпы суу өчүрүү болгон жок. Ал арада өлкөдө дагы сел жүрүү коркунучу бар экени эскертилди. Ал эми селдин кесепетинен канча зыян келгени эсептелгенден кийин жабыркагандарга президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жардам көрсөтүлөрү белгиленди. Селдин кесепетин жою үчүн Ош облусунда 508 адам, 82 техника иштеп жатат. Алмагүл Эрке, Багызы, Асилдин Турганбаев, Ош